Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон учуттарга ээ болуңуз. Айпери Кубик кызы, жашоомду кантип өзгөртөм? Үй бүлөдө түшүнбөстүктөр. Ырчы Айпери Кубик кызы белгилүү журналист Мыктыбек Арстанбек менен жашоо, өзгөрүү, үй бүлө боюнча суроо жооп түз эфир уюштура турганын билдирди. Бул тууралуу Ырчы Айым өзүнүн социалдык баракчасына жазды. Жашоомду кантип өзгөртөм? Жашооңузда көйгөй көппү? Үй бүлөдө түшүнбөстүктөр барбы? Үй бүлөңүз сиз каалагандай болбой жатабы? Кандай ата-энесиз? Деги эле жашооңуз жагабы? Өзгөрүүнү эмнеден баштайбыз? 30 октябрь саат 8-де менин түз эфиримде Мыктыбек Арстанбек агайдан суроо жооп эфири болот буюрса. Түз эфирди көрүп, сурооңузга жооп алыңыз деп кайрылды көрөрмандарын Ырчы Айым. Маалымат булагы, аргумент чекит KG. УКМК Камчыбек Ташиевдин Жапаровду камоо тууралуу жазганын төгүндөдү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин басма сөз борбору 31 октябрда билдирүү таратып, мекеменин жетекчиси Камчыбек Ташиевдин Садыр Жапаровду камоо тууралуу пикир жазганын төгүндөдү. Мекеме мунун фейк экенин, жалган маалымат тараткан адамдардын жоопкерчилиги мыйзамдарда каралганын эскерткен. Мунун алдына Камчыбек Ташиевдин Фейсбуктагы баракчасына окшош аккаунтта жазылган посттун скриншоту тараган. Андагы текстте Садыр Жапаров оюн улам өзгөртүп турат. Эгер коррупционерлерди кызматка кое берсе, аны жеке өзүм камайм жазылган. Аккаунт Ташиевдин реалдуу баракчасындагы сүрөтү менен жасалган. Муну айрымдар анын пикри катары кабыл алып, бөлүшүп жиберишкен. Маалымат булагы, Назар News чекит KG. Динара Багышбаева, актриса. Мен юморсуз жашай албайм. Юмор мен үчүн аба сыяктуу. Ансыз жашай албайм, дейт каарманым. Биз аны эң алгач тамашоодон тааныганбыз. Кийин тасмалардан көрө баштадык. Комедиялык тасмалардын жаңы жылдызы Динара Багышбаева кезектеги маектешим. Каарманым тууралуу алдыда кенен кеп кылабыз. Каарман тууралуу. Аты жөнү Динара Багышбаева. Туулган жылы 92-жыл 26 май. Туулган жери Ош шаары. Билими Ош технологиялык университетинин табигый техникалык факультетин аяктаган. Үй бүлөдө 2 туугандын кичүүсү. Учурда Оштуда маданий эстетикалык борбордун директору, актриса. Тартылган тасмалары: Бунт, Кайнене, Супер келиндер, Кыялкештер, хоббиси ырдоо, току. Динара салам. Кепти балалыгымдан баштагым келип жатат. Бала чагың кайсыл жакта өткөн? Мектепте кандай окуучу элең? Салам. Мен Ош шаарында туулуп өскөм. Кичинемде жоош кыз болчумун. Мектепке баргандан баштап жайдары шок кыз болуп чыга келдим. 4-класска чейин начар окудум. Анткени оюнга кызыгып көчөдө ойноп жүрө берчүмүн. 6-класстан баштап окууга кызыгып, 11-класска чейин бир да жолу 3 алган жокмун. 9-класстан баштап мектептин президенти болдум. Коомдук маданий иш-чараларда активдүү катышчумун. Чыгармачыл чөйрөгө качан аралаша баштадың? Университетте окуп жүргөндө факультеттер аралык тамашоо болуп калды. Агайлар мени кыйнап эле катыштырып коюшту. Бул чөйрөгө ошондон баштап аралашып калдым. Ал кезде бизден 2 курс өйдө окуган Калыбек, Адилет деген акелер ойногонумду жактырышып, университеттин атынан тамашоо долбоорун катышкан. Южный формат командасына чакырышты. Ал командада ойногонумда Мурут Жалиев көрүп калып, No командасына кошуп алды. Бул команда менен тамашоонун чемпиону болдук. Андан кийин тасмаларга тартыла баштадым. Азыр командадагы жигиттер менен катташып турасыңарбы? Ооба, чалышып, жазып жолугушуп турабыз. Биз 2012-жылдан бери чогуу иштеп жүрүп бир туугандай болуп калдык. Бири-бирибизди көрбөсөк тура албайбыз. Азыр деле бир командабыз. Жакшы, сендей жайдары кыз кандай үй бүлөдөн чыккан? Биздин үй бүлөдө апам, эжем бар. Мен кичүүсү болгонбу, эркемин. Үчөөбүз тең тамашакөйбүз. Бири-бирибизге тийишип сүйлөйбүз. Балким кичинекейимден эле ушундай чөйрөдө чоңойгондумдан улам юмор чөйрөсүндө өзүмдү суудагы балыктай сезсем керек. Инстаграмдагы баракчаңды карап отурган адамга сенин жашооң кызыктуудай сезилет. Ошондойбу? Инстаграмга вайндарды тартып турам. Алардын баарын эле үйдө болгон окуялардан, өзүмдүн жашоомдон алып тартам. Же көчөдөн кызыктуу окуя көрсөм, аны юморго айландырып тартып коем. Кудайга шүгүр, жашоом кызыксыз эмес. Юмордун жашоодогу орду кандай? Юмор мен үчүн аба. Юмор бар, мен бармын. Кайгырып жүрө берген адамдардын катарына кошула албайм. Тамашалашып, күлүп, ойноп жүргөндү жакшы көрөм. Юмор жашоодо биринчи орунда турат. Менин үй бүлөм да, досторум да, туугандарым да тамашакөй адамдар.
Тасмада рол жаратуу кыйынбы? Актерлор сценарийде жазылган текст менен ойношу керек да. Мен текст менен чектеле албайм. Дайыма сценарийден чыгып кетем. Ортодон импровизация кылып, тамашаларды кошуп, өзүм каалагандай ойноп, өзүм каалаган образды жараткым келет. Буга чейин Сапар Сайназаровдун тасмаларына тартылгам. Ал мага ошондой эркиндик берет. Акыркы жолу Сүйүн Өткеевдин Кыялкештер тасмасына тартылдым. Сүйүн Байкеден ойноп жатканда өзүңдүн юморунду кошуп коем. Сураныч болбойт дебеңиз десем макул болду. Бирок колумдан келишинче рамкадан чыкпаганга аракет кылам. Тартуу учурунда эсте калган кандай учурлар болду? Кыялкештерди тартуу учурунда Акжолтой Канатбек уулунун дүйнөдөн өтүп кеткени жүрөгүмдү ооруткан окуя болду. Тартуу иштери бүткөнгө чейин бул кайгы мени кое берген жок. Кечээ эле жаныбызда жадырап жайнап жүргөн кишинин жоготуп алуу оор экен. Акжол менен ушул тасманы тартуу учурунда тааныштым. Ушундай кыска убакыттын ичинде ал өзү тууралуу менде аябай жакшы ой калтырды. Ушунчалык жүрөгү таза, жайдары, таланттуу адам эле. Эстесем эле көзүмө жаш тегеренип кетет. Бул окуя баарыбызды кайгыртты. Арты кайырлуу болсун. Биз маекти уланталы. Көрөрмандарыңдан кандай суроо көп берилет? Качан турмушка чыгасыз деп сурашат. Эмне деп жооп бересиң? Жакшы жигит чыкса, дароо эле тием. Сүйлөшкөн жигитиң жокпу? Эң көп берилген суроо ушул экен. Жигитим жок. Анда сендей кыздын жүрөгүнө талапкер жигиттер кандай болушу керек? Биринчи кезекте мендей болуп юмор менен жашаган, юморду жакшы түшүнгөн адам болушу керек. Ансыз элестете албайм. Андан кийин туруктуу, ишенимдүү, уймандуу, иштерман, өз алдынча маселе чече билген жигит болушу керек. Мен жалкоолорду жаман көрөм. Мындан тышкары албетте мени сүйүш керек. Мен да аны сүйүшүм керек. Юмор эле деп жатасың. Сенде деле депрессия, стресске кабылган учурлар болобу? Жашоодо негатив сөзсүз болот. Меникинде да бар. Мен жакшы көргөндөр да, жек көргөндөр да бар. Жек көргөндөр мен тууралуу ар кандай сөздөрдү айтышы мүмкүн. Анан мен баланчага жакпайт экенмин деп баарын таштап депрессияга кирип кетпеймин да. Чектен ашып жашоого негатив жараткан адамдарга көңүл бурбайм. Жаман окуяларды жүрөгүмө жакын кабыл албаганга аракет кылам. Анткени мен апама, жакындарыма керекмин. Жыргап эле позитивдүү жүрө бериш керек. Кээде депрессияга кабылам, бирок ал узакка созулбайт. Анткени айттым го, өзүм күлкүсүз жашай албайм. Эмнени кыялданасың? Быйылкы жылга карата алдыңда план койдуңбу? Бактылуу жубай, көп балалуу эне болгум келет. Тамашаларым менен элге жакшы маанай тартууласам дейм. Бул жылы саат мынчада ушул ишти жасайм деп план койбойм. Баары өз убактысы менен боло берет. Маегиңе рахмат, кыялың ишке ашсын. Маалымат булагы, Супер Чекит, KG.